Мен ушу госслужбада көп жылдар бою госслужбада иштедим. Жакшы постторду занимать эттим. Ошол учурда ар дайым ушул иштеп жүргөн учурда ар кандай мындай ар дайым ушу киреше түшүп турган бир эч кандай риск жок бир бизнес болсо деп ойлочу элем да. Бирок мындай өзүңөр билесиңер, бизнес ачыш үчүн чоң акча керек. Кичинекей бир комок ачыш үчүн дагы бир 10-15 миң доллар керек. Ошондуктан мен ар кандай варианттарды карап жүрчүмүн. Бирок мен мындай көйгөйүмө жаккан бир дагы мындай бизнестер болгон эмес да. Анан ушул Traorium компаниясын укканда мага аябай жакты. Анткени бул мындай даяр, готовый международный бизнес экен да. Эч кандай мындай лекарстволарды, продуктларды сатпайт экенсиң, эч ким сени карызга сурап же карызга бербейт экенсиң, өзүң каалагандай иш алып барат экенсиң. Бул эч кандай мындай пирамида эмес экен да. Анан мага ушул компания аябай жагып, ушул жерден баштап мен Traorium компаниясына иштей баштадым. Эми мен силерге Traorium компаниясы жөнүндө кызыктуу, пайдалуу жана абдан баалуу маалыматтарды айтып бергим келет. Эмесе Traorium компаниясы. Traorium компаниясы айтып атат, керемет жашоо, керемет жана туура жолду талап кылат дейт. Керемет жашоо үчүн биз керемет жолду тандап алышыбыз керек да. Ошондуктан биз азыр Traorium компаниясы туризм жагында иш алып барат. Ошондуктан биз азыр туризм жана саякат жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр өзүңөр билгендей, туризм аябай өнүгүп жатат. Көпчүлүк элдер ар кандай саякаттарга барып келүүдө. Саякаттарга барганда ал жактан өздөрүнүн соц тармактардан ар кандай сүрөттөрүн, кандай отелдерде эс алып атканын, кандай кайыктарда жүргөнүн, кандай круиздерде жүргөнүн, ошолордун баарын тең соц тармактарга жиберип жатат. Ошолордун баарына тең Facebook'тан, Instagram'дан көрүп атсыңар баарыңар теңчи. Анан ушул Traorium компаниясы жөнүндө биз азыр жакшы эң сонун маалыматтар менен пайдалуу саякатка чыкканда кантип арзан саякатка чыгып, кандай жакшы эс алуулар жөнүндө маалымат менен силер менен бөлүшөм. Слайд. Анан бул Traorium компаниясы жөнүндө айта берсек мындай. Бул интернационалдык компания 2013 жылы Америка Кошмо Штаттарында негизделген. Бул компаниянын башкы офиси Калифорния штатында Темекула шаарында жайгашкан. Ошондой эле Европада дагы Испаниянын Мадрид шаарында офиси бар. Анан дагы жакында эле бул Казакстанда Алмата шаарында жаңы офис ачылды. Ал жерге компаниянын президенти Дэвид Харт өзү келип, ошол жерден казак туугандарыбызга жакшынакай офис ачып берди. Биз дагы ошол Алматага барып, президент менен ошо Дэвид Харт менен жолугушуп, өзүбүз ошол жерден маектешип, жакшынакай сүрөткө түшүп, жакшы маек куруп келдик. Бир четинен биз атайын ошол жерге барганбыз. Действительно бул компания жакшы компания экен, алдамчы компания эмес бекен, бул кандай пирамида эмес бекен деп барды элек, бардыгын жакшынакай түшүнүп, көрүп, бардыгына көзүбүз жеткенден кийин биз ушул компанияга баарыбыз тең ушул компанияга барган кишилердин баары тең аябай көңүлүбүз менен кире баштадык да. Эми бул компания 12 жылдан бери өзүнүн ишин аябай абдан ийгиликтүү жүргүзүп келатат. Дүйнө жүзүндөгү 67 мамлекеттер менен иш алып барат. Ар кандай өзүнүн мүчөлөрүнө миллиондогон комиссионныйларды өзүнүн мүчөлөрүнө ар бир шаршемби күнү берип турат экен. Компания 2019 жылы абдан өнүгүп баштаган. Бир жылдык өнүгүүсү 400%га өскөн. Анткени буга чейин иштеп келген Entertainment Portal деген тандоо, поисковик деп коет орусчасы, кыргызчасы тандоо издөө сайтына дагы 4 сайт кошушкан да. Бул биринчи Entertainment Portal деген сайты болсо, экинчиси туристический сайт
travel сайт дегенди кошкон. Андан кийин мировые туры, world tour, отпуск, getaway, поощрительная поездка, трип инсентив деген ошо дагы 4 поисковик сайтты кошкондон кийин булардын биздин компания аябай өнүгүп баштаган. Өнүгүп баштап, ушул өнүгүп баштагандан кийин бул компания өзүн закрытый клуб кылган. Закрытый клуб кылып уюштурган, жабык клуб кылыпчы. Анткени бул клубдун мүчөлөрүнө өзүнүн клуб мүчөлөрүнө абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү бере баштаган да. Компания 1 жыл алдыга отелдерди турагенттерден дүң баасы менен, оптовый баа менен сатып алып, өзүнүн мүчөлөрүнө арзандатылган баа менен берет. Мындан тышкары компания өзүнүн өнөктөштөрүнө, партнерлоруна дейли, миллиондогон комиссиялык төлөмдөрдү өз убагында төлөп турат да. Ар бир 3-чү күнү, шаршемби күнү компания өзүнүн партнерлоруна айлык берип турат. Мен да ушул 3-чү күндү аябай жакшы көрөм, шаршемби күнү. Анткени мен ушу 3-чү күнү комиссиялык төлөмдөрдү алып турам да. Ушул жерден айтып кетчү нерсе, башка мынчалык так өз убагында айлыктарды төлөп турган бир да компания жок. Даже ошол жанагы бизде Бишкекте шриялар аябай мындай, шрейный компаниялар аябай көп өнүккөн го, ошолор дагы бир жумада бир беребиз деп акчалары жок болуп калып, кийинки жумаларга которуп, андан наркы жумаларга которуп ушинтишет. А биздин компания болсо ар бир 3-чү күн сайын эч кандай эчтеке кечиктирбей 3-чү күн сайын комиссиялык айлыктарды төлөп турат да. Слайд. Эми бул компаниянын негиздөөчүлөрү үй бүлөлүк жубайлар Дэвид жана Адела Харт. Булар ушунчалык гений адамдар. Булар туризм, азыр өзүңөр билгендей, туризм индустриясы дүйнөдөгү эң ири тармактардын бири. Бул сүрөттө көрүп турасыңар, мынакей. Азыркы учурдагы дүйнөгө таасирин тийгизе ала турган 3 нерсени көрсөк болот да бул жердечи. Туризм, интернет жана соц тармактар, туурабы? Былтыркы жылы эле бул туризм тармагынын кирешеси 9 триллион доллардан ашкан экен да. Эми Travorим компаниясынын жардамы менен биз дагы ушул акчалардан өзүбүзгө киреше алсак болот. Ушундай мүмкүнчүлүк болунуп атат да. Бул сүрөттө мына көрүп тургандай, дүйнөдөгү 10 ири интернет компанияларынын тизмеси жасалган. Алардын арасында кызыл менен белгиленген 2 гана компания, Priceline жана Expedia компаниялары туризм менен иш алып барышат да. Ушу келечекте ушу Travorим компаниясы дагы ушул тизмеден орун аларына биз чоң үмүт кылып, аябай ишенебиз. Анан бул 3-чү сүрөт азыркы соц тармактар аркылуу көп элдер ар кайсы жактарга барганын баарын тең ушу сарафан радио кылып бири-бирине азыр даже кандай ошол отелдерге барып, кандай тамак ичкенден бери соц тармактарга салышат да. Ушу Дэвид менен Адела Харт, булар ушунчалык гений кишилер. Бул деген ушул туризм, интернет, соц тармактын үчөөнү бириктирип, жакшынакай кылып туруп бизге даяр бизнес берип атат да. Буларга чоң рахмат айтышыбыз керек. Слайд. Эми клубдун мүчөлөрүнүн артыкчылыктары. Ал эми ушу биздин клубдун мүчөлөрү Travorим компаниясы аркылуу кандай артыкчылыктарга ээ экенин айтып кете турган болсок, мен ушул компанияга келгениме абдан кубанычтамын да. Анткени клубка мүчө болгондо сиз личный кабинет, өздүк кабинет аласыз интернеттен. Ал аркылуу компаниянын 5 сайты бар. Ушул 5 сайтына биз поисковикте издеп тандоо сайты, ушуга доступ алабыз. Киргенге эч кандай контракттын жерде кереги жок бизге. Саякатка эс алууга чыкканда 40-70% чейин каражаттарыбызды экономия кыла алабыз. Акысыз упайларды топтоп, жанагыларды акысыз
саякатка алмаштыра алабыз. Жана мировой тур деген сайт бар. Ошол сайттан биз өзүбүздүн топтогон упайларыбызды жакшынакай алмаштырып алсак болот да. Анан дүйнөнүн каалаган жеринен 24 саат бою ноутбук менен телефондорду колдонуп киреше таба алсак болот. Ушунчалык клубдун мүчөлөрүнүн ушундай жакшынакай артыкчылыктары бар да. Слайд. Бул биздин Traorium клубунун сунуштаган кызматтарын карап көрсөк, өзүңөр көрүп тургандай, бул компания тейлөөнүн 9 түр кызматын бизге тартуулап сунуштап атат. Курортторду, отелдерди, круиздерди, парктарды, көңүл ачуу оюн зоок, машиналарды прокатка алуу, турлар, экскурсиялар, учактарга билеттер, шоулар. Булардын баардыгында арзандатылган баа менен алсак болот да. Эми мында карап көрө турган болсок, курорт менен отелдер. Курортко негизи ден соолукту чыңдоо үчүн барышат да. Ал эми отелдерге көңүл ачып эс алуу үчүн барышат. Ошондуктан жакшы курорттордун баасы абдан кымбат болот. Анткени ошол жерге 16 күнгө барышат. Ал жерде бүт ден соолук чыңдаш үчүн ар кандай процедураларды алышат. Негизи курорт аябай кымбат болот, бирок биз Traorium компаниясы аркылуу арзан баага бара алсак болот да. Ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Дагы айтып кетчү нерсе, бул жерде машиналарды прокатка алганда, лайнерге же отелдерге заказ кылууда, же ар кандай мындай оюн зоок шоуларга билет алганда ушул кызматтардан пайдалансак болот. Бул жерде баары тең арзандатылган баа менен ала алабыз да. Слайд. Следующий слайд. Бул жерде биздин Traorium компаниясы Traorium компаниясы 4+1 тандоо платформаларынын пакеттерин тур операторлордун баасы менен да, membership деп коет. Membership деген бул клубдун мүчөсү деген да. Traoriumга мүчө болуш үчүн компания бизге мындай 4+1 тандоо же издөө платформалары, поисковиктер да, мындай платформалардын пакеттерин сунуштайт. Бул жерде 3 пакет көрсөтүлгөн. Бул жерде платинум пакети, титаниум пакети жана ушу биринчи силвер пакети, анан титаниум, анан платинум пакеттери көрсөтүлгөн да. Негизи бул жерде ушул биз көбүнчөсү аябай мындай эң популярдуу өзгөчө пакет десек болот, бул платинум пакети да. Мен да ушул платинум пакетин тандап алган болчумун. Анткени мен сразу эле ушул жерге Traorium компаниясына партнер болом деген чечимге келип, ушул платинум пакетин тандап алганмын да. Бул жерде мындай айтып кетчү нерсе, клубка мүчө болуш үчүн 2 түрү бар да. Биринчиси жөн гана клиент болуп ай сайын членский взносты төлөп коюп жүрө берсе болот. Экинчиси болсо мындай партнер болуп иштеп киреше тапса да болот да бул жердечи. Анан чогулган бул жерде мындай чогулук 350 доллар менен кирип, 350 доллардан киргенде силерге компания мындай акысыз белекке комплимент катары силер ушул платинум, то есть ушул пакетти тандаган үчүн, ушу биздин Traorium компаниясын тандаган үчүн бизге белек берет. Белекке поощрительная поездка, бесплатная поездка да. Ушул катары 350 долларды төлөп мүчө болгондон кийин бизге поощрительная поездка берет. Ушуга 2 взрослый, 2 детский деп коет. Баягы жубайлар
аялы күйөөсү 2 баласы болуп 4 киши ушул 39 мамлекет бар. Ошол 39 тизмеде 39 мамлекет бар. Ошонун ичинен каалаганын тандап ошол жерге эс алып келсе болот, акысыз. Анан бул платинум пакетинин дагы бир эң жакшы нерсеси ай сайын жанагы членский взнос деп коет, $135 төлөп туруш керек да. $135 төлөгөндө компания ушул $135 үстүнө өзү дагы 135 кошуп, аягында 270 ай сайын туристический балл деп коет, упайларды топтоп турасыз да. Ошо менен бир жылда 3240 туристтик упай топтосоңуз болот бул жердечи. Анан жанагы алдыда дагы айтып кетем, мировой тур деген бар. Ошол жактан ушул топтогон упайларыбызды акысыз эс алып келүүгө мындай балдарды алмашсак болот. Бул жерде платинум пакетинин дагы бир айта турган нерсеси бул туристический сайт, 5 сайт менен колдонсоңуз болот. Туристический сайт, travel сайт, развлекательный портал деп коет. Бул развлекательный портал деп бул жерде Америкада жана Канадада ошолор колдонушат. Бизге еще жете элек. Кудай буйрса бизге да келет бул. Анан бул жерде ушу жана мировой тур менен Getaway деген эки сайт бар. Ушул жерде топтогон упайларыбызды 80 кээде ошо 80%, 80%тан ашыктагы ушулордун баарын колдоно алабыз да. Мисалга айтып кете турган болсок, бир кээ компаниялар бар, топтогон упайларды 50%-ын гана колдоно аласыз деп коет да. Бул жерде болсо топтогон упайлардын баардыгын тең болгонунча баардыгын алмаштыра алсаңыз болот. Анан ушу 5-инчиси ушу поощрительная поездка. Бир жолу ушу клубка мүчө болгонуңузда сиз үчүн ушу комплимент катары бир поощрительная поездка берет. Ушу менен үй бүлөңүз менен бир барып келсеңиз болот да. Следующий сайт. Эми компаниянын рефералдык программасы тууралуу айталы да. Рефералдык программа деген негизи өзү мындай бирөөгө рекомендацияга берип, бирөөнү чакырсаңыз, ошону компания ошол чакырганыңыз үчүн силерге мындай поощрение бергендегиси да. Бул компаниянын рефералдык программасы бул маалыматты Travelorium жөнүндө, компаниясы жөнүндө ушундай маалыматты 3 киши менен бөлүшүп, 3 кишини чакырсаңыз, 3 киши дагы силерге окшоп саякатка чыккысы келип, саякатка барам, партнер болом деп Travelorium компаниясына мүчө болуп кирсе, сиз ушул 3 кишини жаздыргандан баштап компания сизге күнүнө $4.45 төлөй баштайт. Мындайча айтканда, сиз безоплатник болуп каласыз да. Сиздин ай сайын баягы $135 членский взнос төлөмүңүздү компания өзү төлөп турат. Ошондон баштап сиз безоплатник болуп каласыз да. Андан тышкары компания ушул 3 кишини жазгандан кийин ар бир жазылган 3 кишиге $50 төлөп берет да. Ар бирөөнө $50 төлөп берет. 3 киши жазсаңыз $150 аласыз, 4 киши жазсаңыз $200 аласыз. Сиз андан тышкары дагы ушул 3 кишини жазганда 2 жуманын ичинде жазсаңыз, сизге компания быстрый старт үчүн $100 премия берет да айдын аягындачы. Ошентип сиз болгону бу жерде $350 мындай төлөп кирип атасыз дагы, кайра $250 плюс акысыз подарочный поездка алып атасыз да. Бул жерде мындайча айтканда эч кандай алдам жок. Бул деген даяр бизнес, эч кандай риск жок. 3 кишини жазгандан кийин сиздин почтаңыз
мындай электронный почтаңызга компаниядан кат келет да. Ошо кат келгенде сиз ошо PayQuicker карточкасын Америкадан заказ бере аласыз да. Ушул Америкадан заказ бересиз дагы, ошол бир айдын ичинде келет. Бир айдын ичинде келгенден кийин PayQuicker карточкасы менен комиссионный төлөмдөрдү жума сайын алып турсаңыз болот. Бул реферальный программанын ушул жери жакшы да. Бул жерде өткөндө бирөө айтып атат, мен деген мынакей $350 салып атпаймынбы? Анан $350 салып алып, анан кандай болот деп сурап атат да. Биз айтып атабыз, бул жерде эч кандай рисктин кереги жок. $350 салдыңар, хорошо. Андан кийин 3 кишини жаздыңар. 3 кишиден $50 $150 кайра кайрып алдыңар. 3 кишини батыраак 2 жуманын ичинде жазганыңыз үчүн дагы $100 премия, $250 да кайра алдыңар. Ошо менен анан плюс подарочный поездкага барып келесиз. Ушул подарочный поездкага дагы ал жерде дагы акча да. Ошо менен получается силер утуштасыңар да. Вы остаетесь в выигрыше в любом случае. Баягы төлөгөн акчаңыздан дагы көп акча алып атасыз да. Кийинки сайт, следующий сайт. Анан компаниянын бу жерде сайттары бар. Жана мен айтып кетпедимби? Буга чейин 5 сайты бар депчи. Бул компаниянын travel сайт. Бүгүн ошол travel сайт боюнча караганда бүгүн бу жерде деген мындай жакшы скидкалар менен болунат да. Туристский сайт деп travel сайт бул сайтка допуск берет. Бу жерде бүгүн мынакей биз караганда Турцияга 7-8 күнгө $235 ар бир киши. Бу жерде 4 кишиге аябай жакшы мындай скидка менен travel сайтта жүрөт. Ушу биз жана карап эме кылганда аябай жакшы скидкасы менен 7-8 күнгө трехзвездочный отель 4 кишиге $235 болуп чыгып атат да. Андан башка дагы travel сайттан башка дагы сайттары бар. Муну өзүңөр мүчө болуп киргенден кийин ушул сайтка кирип каалаган өлкөңөргө каяка баргыңар келсе, ошол жакты базып, ошол жерден карап, бу жерден жанагы мурдакы Booking, Expedia деген компаниялар бар, ошолор менен салыштырып көрсөңөр болот. В любом случае биздин сайтта аябай скидка менен табасыңар да. Следующий сайт. Бу жерде жана оюн зоок портал мероприятий, ар кандай оюн зоок ар бир бу жерде эми баягы айтканда Канада менен Америкада бул сайт иштеп атат, бизге жете элек. Бул жерде өзүнүн жакшы жери ушу развлекательный порталда ушул жерде ар кандай концерттер болот экен, жанагындай чемпионат Европы же болбосо чемпионат мира, ар кандай соревнованиялар, шоулар болот экен, чоң знаменитый звездалардын концерттери болот экен. Ошолордун концерттерине ушуларда скидка менен ушул жерден алса болот экен да. Следующий сайт. Мен жана айтып кетпедимби, ошо мировые туры депчи. Ошо мировые туры деген ушул да. Бу жерде биз чогулткан жанагы упайларыбызды, топтогон упайларыбызды ушул жерден алмаштырсак болот да. Ошо мировой тур деген бул собственность компании. Бул компаниянын собственный сайты да, бул өздөрүнүкү. Ушул жерде жанагы отельдерди дүң оптовый цена менен сатып алып, анан кийин бизге өзүнүн мүчөлөрүнө арзандатылган баа менен. Мына бул жерде карап көрсөк, мына Италия, Венеция розничная цена деп турат, бу жерде $1110 деп турат. Биз балга алмаштырып кылганда
баасы мына $360 болуп атат. Проживание 5 дней, 5 күн эс алып, ежедневный завтрак бар экен, экскурсия на стекольную фабрику, анан жана водное такси деп коет экен, атайын кайык менен келип алып барат экен да. Эми Кудай буйруса, мен деле бул жакка бара элекмин. Кудай буйруса, ушул мировой турга барып, бир жылда 2 жолу, 3 жолудан барып келишет экен. Келечекте буйруса биз дагы ушул мировой турларга барып, могу Дубайга, например, $99 деп атат. Кудай буйруса биз дагы ушул жактарга барып келебиз деген ойдобуз. Эмкиде барып келгенден кийин мындан да жакшы айтып бере алам да силергечи. Следующий сайт. Бул сайт Getaway. Бул Getaway деп коет экен, бу жерде отпуск. Бул жерде жалаң гана резортторду берет экен да. Особенно баягы резорт болгондо бул жерде көп семьялуулар, эми кыргыздар бизде туугандарыбыз бар, ата-энелерибиз, бир туугандарыбыз, ошолордун баардыгын тең алып барсак, ушул жерден аябай жакшы резорттор бар экен, апартаменттер бар экен. Ушул отпуск Getaway'де жакшы колдонсо болот экен да бул жердечи. Следующий слайд. Бул слайд жана поощрительная поездка деп айтып атпадыкпы? Компанияга мүчө болуп киргениңиз үчүн комплимент катары сизге бир жолу ушу жубайыңыз экөөңөргө, 2 балаңызга, 4 кишиге поощрительная поездка берет да. Бул комплимент катары биздин компанияны тандап алганыңыз үчүн. Ошо менен бул жерде 39 мамлекеттин тизмеси турат. Бул 39 мамлекеттин ичинен тандап аласыз дагы, каалаган жагыңызга барып эс алып келсеңиз болот. 4 күндөн 8 күнгө чейин өзүңүз кирип каалаган убакта каалаган жериңизге тандап алсаңыз болот. Ар бир отелдин ичинде кандай комнаталары кандай, отелдин состояниясы кандай, ошонун баарын тең бул сайтка кирип жакшынакай карап тандап алсаңыз болот да. Следующий слайд. Анан пассивный доход. Пассивный доход деген негизи бул эмне? Пассивный доход дегенди мурда мен деле түшүнө берчү эмесмин. Пассивный доход негизи бул, оказывается, күнүгө төлөнүп турган акча экен да. Сиз эч нерсе кылбасаңыз деле компания сизге акча төлөп турат. Мисалы, компания мага, например, мисал ала турган болсок, бир жылдыз директормун, ошонун үчүн мага күнүнө $10 төлөп турат да. Ошо менен айына мага $300 айлык чыгып турат. Жана айтып коет эмеспи? Солдат спит, а служба идет деп илгери айтчу да. Негизи азыр жанагы берде жазылып турат, бул жерде Уоррен Баффет айткандай, эгерде сиз уктап жатканда кантип каражат табуу жолун таппасаңыз, анда сиз өмүрүңүздүн аягына чейин иштейсиз депчи. Ошон үчүн бул пассивный доход деген сөз, уктап жатсаңыз деле, эс алып жүрсөңүз деле, силерге личный кабинетиңизге ар дайым акча түшүп турганды ушуну пассивный доход дейт экен да. Негизи ушул пассивный доход мага аябай жаккан да. Пассивный доходу мына башка өзүңөрдүн жумушуңарды жасап жүрөсүңөр, башка жакта жүрүп эс алып жүрсөңөр деле силерге ар дайым пассивный доходуңар түшүп турат да. Ошон үчүн туугандар ушул пассивный доходду көбөйтүш керек да. Следующий слайд. Кийинки слайд бул негизи биздин компания кантип каяктан акчаларды төлөйт,
бул деген пирамида эмеспи деген сомнение болгондорго ушу негизи жооп да. Биздин компания негизи бизге каяктан акча төлөп турат жана комиссионный акчаларды каяктан берип атат, каяктан акчасы бар дегенде бул жерде бизди булар жана мүчө болуп киргенде рекламага бере турган акчаны бизге берет компания. Анткени биз мүчө болуп киргенден кийин биз ар кимибиз ар кандай реклама айтабыз, досторубузга айтабыз. Кыргыздарда Кудайга шүгүр жана бир тойго барганда эле 300 киши келет. Ошолорго айтабыз. Ошо менен негизи биз баягы рекламаны биз жасайбыз да. Ошондуктан булар рекламага кетире турган акчаларын бизге компаниянын мүчөлөрүнө төлөп берип турат да. Ошол жактан компания бизге акча төлөйт. Биз деген өзүбүз компания жөнүндө реклама кылып, ар кандай слайдтарды көрсөтүп, жанагы досторубузга, туугандарыбызга ошолордун баарына тең биз айтып берип реклама кылабыз. А башка компанияларда алар деген реклама кылыш үчүн толтур акчаларды кетиришет. Баягы сотрудниктерин содержать этиш керек, офис ачыш керек, алардын арендасын төлөш керек, телевизорго реклама чыгарыш керек. Ошонун баары эле акча да, чоң акчаларын ошол жака кетирет. А биздин компания, Travorem компаниясы, ал жака эч кандай акчасын кетирбей, рекламага кетире турган акчасын баарын тең биздин мүчөлөргө таратып бөлүштүрүп турат да. Ошол менен ушул биздин компания эч кандай мындай пирамида эмес, жакшынакай, мына орустар айткандай, правильная компания да. Ошон үчүн мен ушул компанияны тандап алып, азыр ушул жерде иштеп жатамын да. Следующий слайд. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыңар, Travorem компаниясында жанагы ар бир астыңарга жазган кишини $50 төлөп турат. Ар бир астыңарга өзүңөрдүн астына личник деп коет. Ошо жазганыңарда ар бир кишиден бул $50 жанагы Америкага заказ берген Paypacker карточкасында личный кабинетиңерде карап турасыңар комиссионныйларды. Ошол жерден $50 түшкөндө алып турсаңар болот. Ар бир жазылган киши үчүн разовый $50 төлөп берет компания. Следующий слайд. Бул жерде болсо биз негизи бул компания бинарная схема менен иштейт да. Бинарный схема менен иштейт. Бул жерде 3 кишини чакырып компенсационный план бинарная схема кийин бул жерде ким иштесе лично проданный пакеты деп коет. Бу жерде ким иштегиси келсе иштейт, иштегиси келбесе жөн гана клиент болуп кала берет да. Бул жерде айтып кете турган болсок, жанагы 3 кишини чогултуп жазганда, астыңызга жазгандан кийин алар астыңкы кишилер дагы бирөөлөрдү жазат, үстүңкү кишилер дагы бирөөлөрдү жазат. Ошол менен компания сизге жанагы 3 кишини жазгандан баштап сиз безоплатник болуп калдыңыз да. Сиздин ордуңузга компания $4.45 ай сайын күнүгө төлөп турат дагы. Личный кабинетиңизди карасаңыз, ошол жакта көрүнүп турат. Ай сайын айына чогултканда ошо $4.45 30 күнгө чогултканда бул $135 ушул жактан чыгып турат да. Анан бул алдың эмеде 8 киши бул бинарная система деп коет. Бир жак бут, эки жак бутта бул жерде сол жак бутуңузга, например, 8 киши,
оң жак бутта 8 киши болгондо компания силерге $10 күнүгө $10 төлөп баштайт да. Негизи следующий слайд. Негизи ушул бинарная система деген аябай жакшы экен. Анткени сол жак бетте 8 киши, оң жак бетте 8 киши болбой калса, например, 6 киши болуп же болбосо 7 киши болуп кала турган болсо, компания акча төлөбөйт. Анткени бирөөлөр иштеш үчүн кирет, бирөөлөр болсо жөн эле клиент болгон үчүн кирет да. Бул жерде көрүп тургандай 8 бир жакта 8 бир бутуңарда 8 экинчи бутуңарда 8 боло турган болсо, компания ошол күндөн баштап $10 күнүнө төлөп, айына $300 айлык алып турасыздар. Анан баягы берде бир стар директор болот да. Бул ранг бир стар директор деп коет. Бир жагы 8, экинчи жагы 8 болгондо бир стар директор. Бул жерде 4 киши личник болуш керек. Астыңызда, өзүңүздүн астыңызда 4 личный жазылган киши болуш керек. Ошон үчүн компания дагы $100 кошот, дагы $400 айлык алып турасыңар. Бир жылда $4800 кирешеңиз бар болот да. Андан кийинки экинчи 2 стар директор деп коет. Бул жерде негизи мен ойлогом, мен деле өзүм ойлогом, ушул жерде мен 25 кишини бул жагыма, 25 кишини тигил жагыма кантип табам 50 кишини деп ойлогом да. Бирок бул жерде бинарная системанын жакшы жери, сиздин алдыңарда жазылган кишилер, алар башка бирөөлөрдү жазат, сиздин үстүңүздөгү наставниңиздер, ошолордун баары тең жазгандардын баары алды жакка келип түшө берет экен. Ошо менен бат эле сол жагыңызда 25, оң жагыңызда 25 болуп, эки бутуңуз тең 25-25тен боло турган болсо, компания айына $750, то есть күнүгө $25 төлөп турат да. Ошо менен айына $750 төлөйт. Эгерде $750 төлөп, анан дагы 5 кишини личник астыңызга, өзүңүздүн астыңызга жаза турган болсоңуз, компания $700 үстүнө дагы $750 кошуп туруп, $1500 сиз ай сайын айлык алып турасыз. Андан кийинкиси мына өзүңөр көрүп тургандай 3 стар директор дейт. Бир жак бутуңарда 63, экинчи жак бутуңарда 63 киши боло турган болсо, андан тышкары астыңарга, личный өзүңөрдүн астыңарга жазылган 7 кишиңер боло турган болсо, компания ай сайын, то есть күнүгө $70 төлөп турат, дагы $2100 айына сизге $2100 төлөп турат, дагы 7 киши личник жазганыңыз үчүн үстүнө дагы 2000 дагы акча кошуп, ошо менен $2400 сиздер ай сайын алып турасыздар. Кийинки ранг болсо ушу бул 4 стар директор, бир жак бутуңарда 125, бир жак бутуңарда 125 киши чогулганда, бул жерден компания күнүгө силерге $100 акча төлөп турат. Анын астында дагы 9 личник кишиңиз болуш керек. 9 кишини өзүңөрдүн личный, өзүңөрдүн астыңарга жазышыңар керек. Ошо менен компания $3500 ай сайын силерге акча төлөп турат. Бир жылда $42000 таап турасыз да. Бул деген аябай жакшы нерсе да, туурабы? Мындайды азыр мынчалык легальный акча табууну издесек да таппайбыз да. Биз ошон үчүн аябай сүйүнөбүз. Андан кийинкиси мынакей амбассадор деп коет. Амбассадор болгондо 188 болуп, бул жерде астыңызга жазылган личник кишиңиз 10 киши болуш керек. Компания ошол күндөн баштап сизге $140 төлөп турат күнүнө, айына ошондо $10,000 айлык алсаңыз болот. Бул легальный бизнес да, эч кандай мындай риски жок, легальный бизнес.
Кудай буюрса мен дагы ушул амбассадор болгонго аракет кылып атам. Аябай мындай астыма цель коюп койдум. Кудай буюрса ушу амбассадор болуп, эртерээк көтөрүлүп, алдымдагы менин астыма мага ишенип келген кишилерге дагы жакшынакай жардам берип, ошолор дагы амбассадорго чейин көтөрүлсүн деген жакшы ниеттемин. Калган эми биякта 1 стар амбассадор, 2 стар амбассадор, 3 стар амбассадор дегендердин баарын тең Кудай буюрса кийинкиде мен аларды жакшы билбейм. Кийинкиде Кудай буюрса мындан дагы өзүм амбассадор болгондо булардын кандай дагы биякта привилегиялары бар. Бул жерде амбассадор болгондон кийин бул презентация бергениң үчүн дагы төлөп турат. Zoom'дан чыкканың үчүн дагы төлөп турат акчаларды. Ошо менен компания амбассадорлорду аябай көтөрөт да. Кийинкисинде айтып берем жакшылап. Следующий слайд. Эми бул жерде айтып кетчү нерсе амбассадорлор кантип эс алышат деген экен. Мен чындыгында өзүм пока амбассадор боло элекмин. Бирок ушунчалык ниет коюп, ушуга аябай көңүл коюп, амбассадор эртерээк бололу деген ниетти коюп атабыз. Жыл сайын ежегодный отпуск амбассадоров деп, булар оказывается жыл сайын компаниянын президенти чакырып турат экен ар кайсы өлкөлөргө. Ошол жерге барганда ар кандай премияларды берет экен, көп акчаларды берет экен. Буюрса ушу мага эмес, силерге дагы ушу амбассадор болушуңарга аябай тилектешмин. Силер да жакшылап иштеп, көп кишилерди жаздырып, мындай раныңар көтөрүлүп, силер дагы амбассадор болушуңарга мен аябай тилектешмин. Кудай буюрса дагы жакшылап иштешели. Эгерде силерге менин айткан, мындай силерге маалымат бергендерим жаккан болсо, суроо берип кайрылсаңыздар болот. Негизи андан мындан тышкары дагы Travorem компаниясы жөнүндө бир нерсени үйрөнгүңөр келсе, же болбосо бирдеке бир суроолор бар болсо, кандай кыла турган болсоңор, өзүңөрдүн наставниктериңер бар, өзүңөрдү чакырган, силерди чакырган кишилер бар. Ошолорго кайрылып, ошолорго обращение кылсаңыз, ошолор биздин офиске алып келип, жакшынакай калгандардын баарын тең түшүндүрүп берет. Эми менин Travorem компаниясы жөнүндө маалыматым аягына чыкты. Силерге чоң рахмат укканыңыздарга. Сурооңуздар болсо бериңиздер, мен угуп атам. Я закончил. Галина Григорьевна, спасибо вам за предоставление таких слайдов хороших. Мен көрүнүп атам же көргөн жокмун? Алло, Джуда. Да. Ой, супер, классная презентация, от души. Прямо нравится вообще. Молодец, Жодар. Благодарю Рахмат. тебя. Наконец-то на кыргызском языке у нас есть хорошая презентация. Сөйлей берейинби? Жодар, куттуктайм биринчи презентацияң менен. Аябай кыргыз тилинде аябай жакшы түшүндүрдүң жалпак тил менен. Ошо сага кааларым ден соолук, ишиңе ийгилик. Жана өзүң айткандар амбассадорго жет. Мен да ушу Travorem'да 8 айдан бери иштеп атам. Ушу киши жасалбай атам. Анан анча мынча вопросторду башка личный характерде өзүнчө берейин, Ишиңе ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат.
Вопросов нету, да? Закрываем презентацию. Да, наверное, вопросов нет. Закрываем, Спасибо. закрываем. Большое спасибо всем. Алло, Жодар, сен телефонуңду кайдан алсам болот? Уже бүтүп калган турбу. Нет, работает. Вот. Закрываем да. Галина Григорьевнаны билесизби же? Билем Галина Григорьевнаны. Ошо Галина Григорьевнаны алсаңыз болот телефонун. Ага, чоң рахмат. Аябай жакты. Ушундай кыргызча презентациялар көп болсо жакшы болот эле да. Мен жана Гүлсүм Шайыкованын да презентациясын угуп атам. Анан бул биринчи жолу кыргызча болуп атат. Аябай жакшы. Супер ба, кыргызча айтканда супер. Аябай ийгиликтүү калам. Мен аябай сүйүнүп атам. Молодцы, девочки. Как хорошо, что вы благодарите Джодара. Он сделал большую работу для Кыргызстана. Согласитесь? Да, очень хорошо. Некоторые Да. вопросы мы не понимаем. Да, вот он очень хорошо объяснил нам. Ага, Что да. побольше таких презентаций, Галина Григорьевна. Вы же Да. меня знаете, да? Да. Мы обязательно ее Я хотела запишем. сказать- До Давайте. свидания. Тогда все, закрываем. Джодара отпускаем, да? Спасибо, Всё, до закрываем. свидания. До свидания. Жакшы калыңыздар.